Parlamenттик шайлоо жакындаган сайын калк арасында кимди колдойбуз? Ким Кыргыз парламентине барып, элдин кызыкчылыгын татыктуу коргоп, ак кызмат кылып бере алат деген өңүттөгү маселелер көп айтыла баштаган учур. Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун партияларынын биригиши жана Жогорку Кеңешке өтүүчү шайлоого чогуу барышына байланыштуу ачыкталган маалымат өлкө тургундарынын басымдуу бөлүгүнүн колдоосуна алынып жатканы чындык. Садыр Жапаровдун Мекенчил деген партиясы бар, муну жакшы билесиздер. Мен ушул Садыр досумдун бүгүнкү күндөгү камакта отурушу мен үчүн өтө чоң сыноо. Ушул сыноону Алла Тааланын берген сыноосун, бул Садырдын эле башына түшкөн сыноо эмес, Садырдын досторунун, туугандарынын, санаалаштарынын, колдоочуларынын бардыгынын башына түшкөн сыноо. Бирөөсү чыдап акырына чейин туруп берип атат, бирөөсү чыдабай кетип калып атат, бирөөсү тажап атат, ар түрдүү нерселер бар да. Бирок ошол эле мезгилде мен ушул сыноону мындай бир татыктуу өткүзсөм деген бир оюм бар да. Себеби Кудай буйрса сөзсүз Садыр ал жактан чыгат, абактан чыгат. Ошондуктан Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясын же аны биз кошуп, ата журтка кошуп чогуу алып барабыз, же болбосо мен ушу Мекенчил партиясын жетектеп барып калышым да мүмкүн. Анда менин негизги максатым болот ушул Садыр Жапаровдун санаалаштарын, Садыр Жапаров деген адамдарды башыны бириктирип туруп, ушул балага бир колдоо, жардам көрсөтүү болот да. Кыргызстанда бирден, экиден санап көргүлөгүн таза адам жок экен ушул экөөнөн башка. Таза адам калбаптыр. Анализдеп көргүлө. 30 жыл депутат болгону бар, 25 жыл депутат болгону бар, 20 жыл депутат болгону бар. Кана кыргыз элине тийгизген пайдасы? Кана пайдасы? Абы Ташиев депутат болобу, болбойбу? Кыргыздын алтыны десе Ташиев чыкса, чек ара десе Ташиев чыкса, миграция десе Ташиев чыкса, анан оноду жер сатып десе Ташиев чыкса. Анан булар келип эле мына ушул бир үйүбүздү өрттөп коюп, же болбосо бир балабызга катуу сөз сүйлөп коюп, анан кийин биз ушул кыйын болуп кеттик дегенден алыс болуш керек. Андан биз коркуп калбайбыз. Андан биз чөгүп калбайбыз. Керек болсо бир үйдүн ордуна 10 үй курабыз. 10 үйдүн ордуна 100 үй курабыз. Бирок бир карыш жерибизди бирөөгө бербейбиз. Бул биздин атуулдук жүрөгүбүздөгү милдетибиз. Садыр Жапаров ошол кумтөрдүн ичиндеги булуктардын бәрін бетин ачып, кыргыздын алтыны талага ташылып кетип атканын көрүп, көзүнө сайып көрсөтүп, алып чыкса, кайта муну алып барып камап салды. Кандай деп түшүнсө болот? Ошол кумтөрдөн дивиденд алгандар, акциясы барлар, долясы барлар, кумтөрдө ошол 50%ке дагы 33%ке дагы эгилбастан, кумтөрдү какой-то арзыбаган нерсеге 3/4 бирине эгилбастан канал батырып сатып ийгендердин кылган кылыгы бул. Шунун кылган кылыгы. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулаңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Ал убакта Атамбаев эле мына бийлик алмашты. Азыр чыгарып койсо болот беле. Чыгарып коюш керек эле. Мына азыр камчөкө жанаша жүрүп, ошол Мекенчил партиясын, Аташ партиясын бириктирип, экөө кошулуп алып, мына 4 октябрда шайлоого барса, элдин бардыгы азыр ушуну күтүп атат. Мында анализдеп көрсө, мамлекеттен уурдабаган, жебеген, жерлерди басып албаган, шүлөкөөлө калыптыр. Тазаларынан. Калганын бардыгын анализдеп көрдүк. Бардыгы малынган, бардыгы таза эмес. Мына азыркы күндө биздин коомубузда бир дагы адам мени коррупционер деп айта албайт. Бир дагы адам мени мамлекеттик менчиктештирген же мамлекетке зыян келтирди деп айта албайт. Себеби мен принцибим ошондой. Жашоо принцибим ошондой. Эми талдай турган, эми анализдей турган, эми баа бере турган мезгил келди. Эми акчага алданбаш керек. Ар бир адамдын жеке сапатына багы эл үчүн, жер үчүн деп күйгөн
Мындай мезгилдерде кыргыз элин көтөрүп кетире тургандарга добуш берип, ошондорду алып барышыбыз керек парламентке. Мына мекенчил ата журттун өз жерин сүйгөн жигиттер мындай болот. Аларга бийлик да кызык эмес, аларга байлык да кызык эмес, аларга ошол элге кызмат кылган, элин чексиз сүйгөн, алар үчүн биринчи орунда турат. Үй-бүлөлөр, тааныш-биштерди анализдегиле, талдагыла, добушту ойлонуп туруп бергиле. Акчага сатылбагыла деп атабыз. Алдоо тилге кирбегиле деп атабыз. Анализдеп көргүлө. Биз ошолордун берген 200 сомунан, 2000 сомунан байып кеттикпи? Биз аларга алдандык. Алар бизди уят кылды. Алар элдин керегине, мекендин керегине, намысына жарабады. Алар көрсө, өзүнүн жеке кызыкчылыгын гана ойлогон адамдар экен. Мына шуга этият болушубуз керек. Маселенин баары бул жолку шайлоодо ар кандай провокациялык мүнөздөгө, баш айланткан каралоо же акчага ар кимдин добушун сатып алууга болот деген саясий топтордун айла амалына алданбоодо турат. Добуш сатуу ата журтуңду саткан менен барабар турган кылмыш экенин түшүнүп жетүү зарылчылыгы бар. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.